ушулар Россияга чекет деп атышат. Себеби дегенде бул женский, мужской деген болбойт экен. Кышкысында кышкы материалдан, жазында жазгы материалдан тигилип жатат. Жаштар бардыгы ушуну алып кийишип атат. Азыр замандын талабына жараша ушулар жакшы кетип атышат. Анан жукасы кышта дагы кийилет экен, жазда дагы кийилет экен, анан көкүрөк ачылганда бар. Ушундай жабыктары дагы барчы. Ушулар жакшы заман болуп кетип тигилип жатат. Мындайлар тигилип атат. Булар эжекейлерге, мугалимдерге классикий окшотчу. Мындай школьный формага окшош. Ушундай дагы заказ чыгарышкан. Жакаларын мындай классикий кылышыпчы. Эркек балдарыбызга, кишилерибизге мындай да чыгат. Чөнтөктөрү бар, кадимкидей. Ичи жылуу, баягыдай эмес. Жука материалдан тигилген эмес, ичинде жумшактан кылып чыгарганбыз. Мындай чыгат. Булар дагы мугалимдерге, окуучуларга классикий окшош. Эки жанда чөнтөгү бар. Ушундай. Бул болсо бул дагы кыздардыкы. Көбүнчөлүк кыздар. Бул шым менен костюмы. Азыр заман талабы болуп, мына двухнитка деп коюшат. Спортивка материалдары. Шунун жукасы менен калыңыраагы трехнитка деп коюшат. Ошол эки материал постоянно кереккен биздин элгечи. Анан булар Кара Суудан келет, Бишкектен келет. Баткенден алып түшөбүз, азыр Баткенге дагы келип калды материалдарыбызчы. Бул материалдар эчтеке болбойт эчкенчи. Түлбөйт дагы, чозулбайт дагы, оңбойт дагы. Женский, мужской кете берет экенчи. Жаш балдарга дагы тиге беребиз, чоңдорго дагы. Ичиден кийсе дагы болот, сыртыдан кийсе дагы болот. Модельге жараша кылып тиксең, кийиле берет экен булчу. Бул жакшы материалдар экен. Ушулардан тигип чыгарабыз. Сары цвет толстовка кетет. Була көбүнчө толстовка бардыгы элечи. Көбүнесе толстовка. Анан штапылдар бул жакта турат. Штапылдар менен келет, алар үчүн баягыдай көйнөк кылып чыгара беребиз, жазгы көйнөк. Анан булар бардыгы эле толстовка. Кара, көк дагы тигилсе болот. Жаш карап тигилебиз. Ар бир материалга ар биринин өзүнүн жиби менен тигилет. Анан мисалы үчүн бизде хаки свет тигиле турган болсо, ушунан 5 алабыз. 5ти петинкага салабыз. 2-ни прямой строчкага салабыз. Бизде 5 жип болбосо, ал материалдын тигилиши кыйыныраак болуп калатчы. Ошон үчүн кандай материалды заказ кылып алдырсак, ошонун сөзсүз жиби келет. Жиптер тандалып бүткөндөн кийин, ошол материалдын түсүгө карап, жипти алгандан кийин мындай жасаачу материалдарды алдырабызчы. Мыналар ушул моделдерге жараша алынып тигилет. Если кыздардыкы болсо бул тигилет. А балдардыкы булар. Мына кыздардыкы, булдар кыздардыкы, мына балдардыкы. Ар биринин мындай оролуп турган жип сыяктуу болсо дагы, булар өздөрүнчө бөлүнүшөт. Кадимкидейчи. Анан кыздардыкы балдардыкын жабыштырып тигип койсоң болбойт. Анан модели туура келбесе болбойт. Ар биринин өзүгө жараша дизайнерликти колдонуп чыгарышатчы. Тигилет. Булар да Бишкектен, Оштон, Кара Суудан. Биз заказды, если жаңадай убактыбыз болбой калышы мүмкүн, же убактыраак алып кетем деп калса, ушул эжелер, шериктерим, коңшулар, досторум бардыгы чакырам, кимисинин убакыты болсо келет. Подушканын биринчи сыртын ич тышыны биринчи тигип, анан замогуну бирибиз бастырып, бирибиз синтофонун салып, пактасын салып, анан тигип, ошентип балдарыбыз менен иштеген күндөрүбүз болот. Баарыбыз чогуу бүтүргөн күндөрүбүз болот. Жастыктары, балыштары, жастык балыш дагы ошондой меличный иштер. Ошондо дагы көп кол керек. Ошондо дагы ушинтип иштейбиз.
Занискаларын чыгарып беребиз. Септен бардык эле немелер тигилет. Анан бешиктин дагы ушундай мелочный иштери көп болот. Бала чакай кызмат кылган күндөрү дагы болот. Ошолордо чогуу иштейбиз. Мына жакандосторду немелерди тиккенде кээ бирлери мындай тез бүтүштүн максатын кылып, мындай чоң кылып эле тигип коет экен да, шырып. Биз ошо майда кылып айтканда кылып тигип, кыскасы ошол разы болуп кетсе жакшы да. Сүйүнүп алып кетсе, ошол биздин дагы өзүбүздүн эмебиз. Ушул аракет кылып атабыз. Бизге эң жакшы үйүбүз жакын, кирип чыгып, келип, заказ түштү дегенде келип жардам берип бүтүрүп, биргеликте иштеп атабыз. Кыздарга сеп келет, андан тышкары дагы мына айылдагы апалардан келет, анча кошуна колоңдордон келет. Ошого окшогон септерди даярдайбыз ортодо. Кызыккандан болсо керек. 2000-жылы кол машина менен баштагам. Биринчи. Ошондон бери андан кийин пут машинага өттүк. Андан кийин электрический машинага өттүк, бешиктен алып келип. Андан кийин улам чогултуп, ушинтип 4-5 машинка кылып көйттүк да. Биринин артынан бири бул швея, бири эриштеп эриткем. Бирин алып келгенден бири муктаж болот, экинчисин алып келет, үчүнчүсүнү алып келип отуруп ишти баштадык да. Негизи апам дагы тигет, энем дагы тигет. Качып анан ошолор негизде болсо керек. Тигип деген бардыгы менен колдошту, сен эмне кылып аттың койчу дебейчи. Анан Бишкекке барып иштеп үйрөнүп келдим. Биринчи барганда 2010-жылы баргам Бишкекке. Ошол жерде кичине сехте иштеп келгем. Анан ошол жерде тиктеп иштегенден баштап ушул электрический машиналар менен иштеп калдык. Чөйөн көргөндөн кийин токтомго мүмкүн эмес да. Биринин аркасынан бирини алып, биротоло ушул менен иштеп калдык азыр. Ошол айылда, ошо элдин талабыга жараша, элдин эмесине кызматта иштеп жатабыз да. Эми кыздарыңыз дагы ушундай тигүүчүлүккө кызыгып тигишеби? Чоң кызым жакшы эле тигет менен барабар элечи. Анан кичинелерим дагы эле энди элдей билбейм дебейт, бар жогу машина жүргүзүштү билет. Өздөрүгө жараша кичине жармаштырып тигишти билишет. Энени көрсөм кыз дагы ошону кылат да эчтегендечи. Анан мен деле апамды көргөндөрмүн, энемди көргөндөрмүн бала кезимдечи. Бирок мектепте окуп жүргөндө тикчүмүн. Андан кийин эч ким сен кой, сен эмне кылтасың дебей бардык эле поддержка беришип, колдошуп, ошолорго ушул эфирден дагы пайдаланып миң мерте ыраазымын. Апам менен энеме, туугандарга бардыгачы. Ошол колдошуп, сеники мындай экен дебей, же жаман чыкса да жакшы экен дешип, менин эмем духумду көтөрүшүп бардыгачы. Мындай колдошту. Анан жаманда жакшы дей берсе жакшы болуп кетти окшойт. Анан ушунча өнүктү. Немесиге жара күчүгө жараша өнүктү. Анан азыр иштеп атабыз, кыздарым, балдарым. Эл эше карантинде жатса дагы биз карантинде жаткан жокпуз. Семейный, маска тиктик бардыгыбыз, коңшу колоң бардыгы ушул күчү жеткенше айыл өкмөткө маска тигип бердик. Анан тыным жок бизде. Элде кечкече иштеп, кеч барып жаткан жер жок. Бизде кеч дагы иштейбиз, күндүз дагы. Мектептен келип дагы кыздар бош, жумушсуз калбайт, бардык иштешет. Тынымы жок, анан өзүнүн тириликти өзүбүз көтөрүп атканыбыз. Демек ушул тигүүчүлүк менен ишкердик кылса болот экен да, э? Болот. Неге болбойт? Болот да. Мисалга 1 метриң азыр кымбат материал, мындай орто эсеп менен алсаң, кымбатың 400-500 сомдук болсо, орто эсеп менен 250-тик материал алсаң 1 метрде. Ошонун бир 70-80 сантиметрден юбка чыгат да. Мындай жеңил немеде эсептегендечи. 70-80 сантиметр юбканы биз 200 га алдык дейли. Тигип чыгарсак, ошол 500 сом болот. Бул пайда эле биздин эмебиздечи. Ошондуктан швеяны бири тапканыбыздын себеби ушунан. Бул питинкас юбкалар дагы тигилбейт. Мусуз аягы бүгүлбөйт. Петлясыз баягы топчусу өтпөйт. Ошондуктан бири жетелеп отуруп ушунча машинка келди да. Анан
Endi dагы жумуш орун түзүш үчүн мына прямой строчканы дагы көбөйтүш керек болот. Жок, бир 10 адам иштесе, машинкада отуруп, мындан дагы көп, мисалы үчүн биздин айлыбызды неме кылып турсак дагы жакшы кабыз кылып турсакчы. Бул көйнөктү мен тиккенмин. Бул көйнөктү көбүнчө кечелерге жана башка тойлорго кий барса болот. Өзүм жолукчан болгонума байланыштуу мен ушундай узун көйнөктөр мага жагат. Мен дайыма апамдын жанында жүргөнүм үчүн, апам менен кайда болсо чогуу барып, ошон үчүн ушундай кызыгуу пайда болду окшойт. Дайыма апам менен чогуу жүрүп, ушундай өзүмө көптөгөн ийгиликтерди жаратып жүргөн учурум азыр. Өзүм кийимдердин баарын өзүм тикем. Анан досторума дагы кийиндирип тиге берем. Мектеп формаларында бардык өзүм кассыртармын, биз өзүбүз тиккенбиз. Өзүм апам жок болсо дагы үйдө заказдарды кабыл алып, бардык эмелерди тиге берем да. Пычып, өзүм каалагандай кылып, өзүмө жаккан нерселер баарын тигип алам. Ушунча жыл иштегенибиздин үзүрүнү ушул кагаз колго, ушул диплом колго тийгенде унутуп калдык. Биринчиден, анан бир сүйүнүч пайда болду. Ушунча иштегеним мындай неме болот экен, акталат экен деген ой келдичи. Анан түнү менен иштеген күндөрүбүз унутуп калдык. Жакшы сезимдер. Анан ар бир иштеген адамды эл баалап турса, ал өнүгөт. Биринчи ошондой колдоо керек биринчи. Анан колдоо десе кандай колдоо? Акча бериш керек эмес, жакшы сөз. Эң жакшысы жакшы сөз. Жакшы сөз жүрөктүн дарысы. Жакшы сүйлөп, жакшы ниет кылып, жакшы мындай экенсиң, андай экенсиң, мындай кылсаң болот экен деп койгон бул сөз, бул колдоо. Ошентип койсо, колдоо мени жакты, бул мындай кылды. Адам ой өзгөрөт да ошол жакшы сөздөнчү. Анан уже ол адам уже өнүгөт деп ойлойм да. Анан ошол өнүгүп келаткан нерсени мындай буруп койсоң, ошол жерде токтоп калат да. Уже баягы ойлоп жаткан ою жоголуп кетет. Токтоп калат оючу. Анан кичине колдоп койсо, ошол адам өнүгөт. Дагы кандай кылсам болот экен, дагы мындай кылсам болобу, дагы ойлоно баштайт, ой узарат. Баягы жаман сөз любой жерде жаман. Бар жок токтотот. Ана агып келаткан сууду дагы буруп токтотуп койсоң, топтолуп калат, буулат, баягыдай ыйлайт дегендей, агып кетет, ашып кетет дегендей эле адам ой жүгүртүүсү дагы ошондойчу. Агып аткан өнөрдү, келе жаткан өнөрдү токтотуп койсо, адам ошол сыяктуудай эле, толгон сыяктуудай эле ыйлап, токтоп калып, буулуп калып, жеде сиңип кетип, жок болуп кеткен өнөрлөр бар. Биздин элдин ичинде толтура андай өнөрлөрчү. Сен мындай этең, биз жаңы баштаганыбызда, жаңы тирлик кылып баштаганыбызда, 2 машина, 1 машина менен иштеп жүргөнүбүздө, ушул эле биздин элде, койчу ушул болот, андай мындай деп, мындай паска ургандай кылышып, бизде талаага чыгып иштеш керек болгончу. Азыр эми сен жакшы экенсиң деген сөздөр болотчу. Ар бир мындай терскери сөздөргө маани бербей, жетем деген адам жетсе, ийгиликке жетет деп ойлойм. Бир нерсе кыжалат болуп, же бир нерсе шашып, же ашыгып, бир нерсе болуп чыксаган кийим жакшы чыкпайт. Адамдын өзүгө дагы карайт деп коет бизде. Бирок негизи ашыкканда чыккан эме жакшы чыкпайт. Негизи дагычы. Анан ойлонуп, мындай кыялданып, мындай спокойно пышсаң, кийим жакшы чыгат. Биринчиден ушул сантиметр, метр адашпай, туура так коюлуп пычылган кийим негизи жакшы чыгат. Эми каяктардан заказ болот, же облус боюнчабы, же башка облустарга дагы кетеби? Башка облуска кете элек, анан башка айылдарга, райондорго кетип атат. Кече Актатырга тиктик, 23 күн. 23 күндө баягыдай военный форма тиктик, детский балдарга, кыздарга. Анан биздин элибизди постоянно биз башка айылдарга караганда жаңы жер элиге кичине арзандатып сатабыз. Себеби өзүм элим, өзүм журтум депчи. Анан 350 эле чыгарып бердик садиктерге. Сарафан кылып, удобный кылып, баягыдай жакшына кылып кыздарга чыгарып бердик. Анан көбүнесе жаңы жер, Чектен, Баткенден, кече жакында Чоң Талаанын мектебиге чыгарып бердик, кыргыз форманы. Самаркандык, Боз Адыр, баягыдай Кызылбел райондорго кетип турат.
Көбінесе жаңа жерден өзінің елге көп тегересі. Постоянно клиенттер Постоянно целый жыл, даже жыл айланып эле сезонда бизге мындай чыкмачы. Айрыкча күздө коюп кетет, бирок токтоп калбайбыз, постоянно эле иштейбиз. Сен эмне тигитасың деп мындай неме кылып сурап келишет. Бирок айга жылга жараша эле тигиле берет кийимчи. Кийимсиз адам жүрбөйт. Нан сыяктуу эле кийимдеги адамдарга эң керектүү нерсечи. Нансыз жатсаң, бир күн жатсаң, ачка жатышың мүмкүн, а кийимсиз жатпайсың. Анан модасына карап кийинише берет эл. Бул дагы эле бир жашоонун бир керектүү буюмдары да. Бул кийим деп коюшат, бирок кийимди постоянно эл алып турушат, кийип турушат. Кийимсиз жүрбөйт эл. Постоянно заказ түшүп иштеп турабыз. Биринчиден мен ойлойм, мындай кызыгуу керек. Анан экинчиден ошону колдоо керек, ошо кызыккан адамдычы. Мен айтар элем, азыркы өсүп жаткан жаш жеткинчектерге эгер кайсы нерсеге кызыксаңар, ошонун артынан түшкүлө депчи. Анан кайсы нерсеге кызыкса, ошонун ийгилиги болот, сөзсүз болот. Кыйналса дагы ошол кыйынчылыкты кызыгуу жеңет. Азыр интернет заманы экен, интернеттен чукулап, баягыдай карап, кайсынысы алдыга келет бизге, кайсынысы биздин элибизге туура келет, ошону тандап, ошону чыгарганга аракет кылабыз. Жаңыдай жаңы жылдын алдыдан ойлонбойбуз, биз 1 ай, 2 ай алдын ойлоно баштайбыз ошогочу. Бул дагы бир адамдын жөндөмдүүлүгү болуш керекчи.